Эми бул кичине болобу, чоң болобу, ачылган иш, жасалган нерсе жакшы. Кирген киреше бул киреше айылга кандай гана болбосун. Жеке менчик болобу, мамлекеттик болобу, курулган нерсе курулган. Буга Аллага чексиз шүгүрлөрдү айтып, чексиз мактоолор болсун. Мына ушундай 40 орунду, мына 50 орун деген бир айыл өкмөт, бир айылдын деңгээлинде ошондой жумуш ордун камсыз кылып, ушундай ишкана ачып, элге пайдасын берип аткандыктын өзү бул өтө жакшы иш-чара. Албетте кемчилигибиз дагы көп. Кемчилик көп, эми 30 жылдан бери жасалбай келген иштер, коррупциялык элементтер толтура, аны бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Алла тынчтыгын берсе, ден соолугун берсе, Кудай буйруса, четинен ошол 30 жылдагы үйүлгөн, ушу чогулган көйгөйлөрдүн бардыгын чечүүнүн үстүндө бүгүн иш аракеттер болуп атат. Мына президентибиздин койгон тапшырмасы дагы, губернатордун койгон талабы дагы ошол. Бүгүн эми бир коррупциялык элементтер менен күрөшүп, ушу коомго, элге бир жакшы шарт түзүп берсек, жашоосун бир жеңилдетсек, эл бизден казанын аш салып бер деп сураган эч ким жок. Эл өзүнүн оокатын өзү кылып атат, өзүнүн ишин өзү жасап атат. Болгону мамлекет тарабынан ошол туура шарт түзүп берип, элге жашоосун жеңилдетүүгө шарт түзүп берсек, калган эл эми элден айланса болот, мээнет менен, эмгек менен бардыгы мына өзүңүздөр эле жасап, өзүңүздөр иш кылып, өзүңүздөр алдыга жылуунун үстүндө иштеп атасыздар. Эми бул ишкананын ачылышына кандай десек, ак жолтой ишкана болсун. Мына ушул көтөрмө айыл үчүн, айыл өкмөт үчүн ак жолтой ишкана болсун, элдин жакшылыгына, ийгилигине пайдасы тийген, жакшы иштерге пайдасы тийген ак жолтой ишкана болсун. Ушул ишкананы куруп, ушуну баягы жабдыктарын алып келип, ушул жерге жумушчу орун, ушу айылдыктарга түзүп берип аткан адамдардын, ишкерлердин, мына аракет кылып ошол эки ишкердин башын кошуп, бириктирип, бири-бири менен байланыштырып аткан айыл өкмөт, район бардыгынан ушул аракет кылып, ушул ишке бир себепкер болгон адамдардын бардыгынан Алла ыраазы болсун. Кудай буйруса, мындан дагы чоң иштер алдыда. Кана апа, келиңиз. Биягынан сеземе. Ишкана болсун, иштегендердин илгери болушу, элине пайдасы тийген. Ак жолтой болсун, ак жолтой ишкана болсун. Жакшылык боло турган ишкана болсун. Сау. Булар азыр эргемеси ар кайсы багытта тигет. Булар только тигип берет. Бир футболка 11 кыздын колунан. Бирөө жакасын коет, бирөө операционный деп коет, бирөө жеңин чалып берет, бирөө биягын жабат, бирөө этегин жабат, бирөө топчу коет, бирөө бумуштун созбайт. Ошондой 11 адамдын колунан чыгат. Өкмөт төштүндө мыйзам бар да, мамлекеттик жана жеке өнөк төштү депчи. Биз болгону швей сектин эмесин, швей машинасын алып беребиз. Имарат менен капсыздап беребиз. Мыйзам менен жолотуп алабыз, биз мамлекеттик жана жеке өнөк төштү мыйзам негизинде жолотуп түзүп, ушуну кайра кол алайын деп атабыз. Бул аябай жакшы нерсе. ошол имаратты пайдалана берет. Имаратты анан эмени пайдаланат. Бирок прибыльдан определенный сумма бюджетке түшөт. Ошо мыйзамдын негизинде. Ошону кол алайын деп азыр пландаштырабыз. Элдин азыр товар көпчүлүгү ошо сыртка, Россияга кетет. Көпчүлүгү. Ишкерүүнүсү да чыккан. Ички базары бар, кара суу бар, ошо жолдо бар. Алдакта өзүнүн жолго коюлган. Көпчүлүк пайызы Канча мына 2 ай болду ошо иштеп атканда. Канча салык түштү? Азыр салыкчылар өздөрү келип, булар менен сүйлөшкөн. Жана өзүнүн отсрочка берсе дегени бар экен го, ошо менен азыр бүгүн ачылыштан тартып уже официально булар төлөп баштады. Чындан тартып. Ага чейин отсрочка берип, пока обстановканы көрүп, анан булар мыналар жок болчу, өздөрү алып келип жасашты менен барынча. Болгону пустой имарат болчу да. Биз даяр эмелер эми гана чыгып баштады, швейлар. Жумуш убактылары канча? Эртең мененки 8ден 6:30.
Бирок негизи 24 saat кылып туруп көтөргөнгө мүмкүнчүлүк барбы ошондой иште? Көтөргөнгө мүмкүнчүлүк бар, эми көпчүлүктүн аябагандарга бул жерде кээ бир туура түшүнөт, кээ бир 4 saat болгондо бизге дагы да жакшы болот. Объемго чыкмаксыз. Күндүз иштеп, кайра кечкисин иштеп, экисин болсо, элге да жакшы болмок да. Күндүзгүсүнө 50 киши болсо, кечинде түнкү 50 киши болсо. Жакшы экен. Анара Саламат. баягы мэрия окуп болгон. Канчадан бери иштеп атат? 1 ай болуп калды. 1 ай. Кесибиңиз эмне? Кесим үйдөлөр, жекесин. Үйдө эле. Түзүүчүлүктү бүткөнсүзбү? Жок. Өзүңүз эле үйрөнчү, үйдөн эле. Кандай болуп атат? Жакшы болуп. Жакшы. Айлык акыңыздар кандай? Айлык акымына да 17 000 алам. Кылган ишиңизге жараша, Шарт жакшыбы, тамак аш башка өзүңүздөр? Şu жерден эле болот өзүбүз. Тамак ашты кандай кыласыз? Жандарына ала келет. Жок бирмал ысык тамак берилет. Азыр шевелап туруктуу отурганга чейин обед берилген жок болчу, эми будан буягына берип баштайт. Даярдап койдук. Себеби жаңы болгон үчүн бирөө эле кете кайра кете өткөндөй болуп, эми гана туруктуу отурушту. Эртеңден баштап обед берилет. Нокатта дагы ошону 1 ай 2 ай өздөрүнүн жанынан Калпка салынып жолго түшкөнгө чейин эме. отурганга чейин ошону ойлоп туруктуу Жанагы обед берип баштайт. ПТУда барбы ошол тигүүчү эме барбы? Бар бизде 54-чү. Окутабы 54? Ушул жерде. Жайгашкан кыргыздар. Ошолор дайындап бериш керек да кадрларды, даяр кадрлар. Азыр жумушсуздар менен Эгер жумушсуздар болбосо эмелерди окутуш керек келин кезекти. Атайын ошол жерде 3 ай 6 айлык курстар бар. Окутуп дайындап чыгарса, ушундай ишканаларга ачабыз деп атпайбы. Эртең дагы чыгып калса, кайяктан издейт. Ошолор дайындап бериш керек негизги. 54-чү лицей бар ошол жерде. Жакшы экен Азамат. Тынбай болсун, иштер жумушуп кетсин, элге пайдасы тиген, жакшы ишкана болсун. Силерге тынчылык, аманчылык, кадыр-жамчылык берсин, айнанайын, денсаулык берсин, ишиңер кырбаш берсин. Мындан да көптөр нерселер болсун. Катарында. Сиздер да оорубаңыздар, аман болуңуздар. Жакшы жүрүңүздөр буюрса. Сиздерге бакубаттуу, дөөлөттүү bir карылыкка шарт түсүп берели деген аракет. Кудай тынчтыгын, денсаулыгын берсе, буюрса баары жакшы болот. Мен Автокуров Сайырбек Жармаматович, ошо Кыргызстан айлык өкмөтүнөн болом. Бул дайра тигүү ишканасы экинчи ишкана. Биз мондай эркектердин футболкаларын чыгарабыз. Чыгарган нерсебиз Казакстан, Россия, Кыргызстан ички базарларынан сатылат. Бул жерде азыр 50ге жакын иш орун бар. Ошол бул кыздар жарымы воротник тигишет, жарымы круглый тигишет. Чыгарган табабыз ушул немеге кетет, Россияга. Көбүнчө эле Россияга кетет. Айыл жергесинде бул цехти ачуу идеясы каяктан келди? Кыйынчылыктар болбодубу? Жок, биз бул экинчи иш Нокатта да болгондуктан ушул айыл жергесине ушу өзүбүздүн айыл өкмөткө аз да болсо салымыбызды кошойлу деген максатта ачылды. Ошо өзүбүздүн айылдан кыз келиндери иш менен камсыз болсо деген максатта өз ушу налогубуз айыл өкмөтүбүзгө калса деген максатта ушул жерге ачылды. Азыр эми булардын тигүүсү кандай болду? Эми бул 2 ай болуп калды. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Результаттары жакшы, үйрөнүп нормалдуу, көпчүлүгү иштеп келгендер деле бар. Айлык акылар орто эсеп менен 15 000, 20 000 ошонун тегерегинде айлык акы алып атышат. Айыл өкмөттөрүнөн кандай жардам берет? Айыл өкмөткө рахмат, Мухаммед айыл өкмөтүбүзгө рахмат. Кандай гана жардам болбосун, бар жок жардамды берип атат. Эмнени суранбайлы бар жогун толук аткарып берип атат. Ушул зданияны тапканга дагы айыл өкмөт жардам кылган. Кандай жардам болсо айыл өкмөтүбүз колунан келишинче жардам кылып атат. Айыл өкмөткө рахмат. Материал Кытайдан келет, Турциядан келет. Ошол эки мамлекеттен келет. Экспорт болгон, Россия, Казакстанга экспорт болот.